Шыкмаматов Мишустинге эмне деп жооп берди? Салык кызматынын төрагасы Салманбет Шыкмаматов Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустинге жооп берди. Өлкө жетекчилиги деп Мишустин мырза туура эмес айтып алды. Ал эми упузалоо деп одоно туура эмес айтты. Чарбалык иштерге саясий боек берилип кетти десек дагы болот. Бул көрүнүш Михаил Мишустиндин колунда объективдүү маалыматтын жоктугу болушу мүмкүн, деди Шыкмаматов. Ошондой эле ал Кыргызстанда тигинин компаниясы, мунун компаниясы, өлкөнүн салык төлөөчүлөрү же башка чоң мамлекеттин же башка кичине мамлекеттики же чоң державаныкы деген түшүнүк жок экенин белгиледи. Мыйзам бардыгына бирдей, ал эми салык төлөө бул ыйык милдет. Төлөөгөндөрү атайлап салыкты жашыруу аракеттери болсо, улуттук мыйзамдардын чегинде тийиштүү органдар иш алып барышат, деп түшүндүрдү салык кызматынын төрагасы. Ошондой эле ал эгерде компаниялар салык органдарынын талабы менен макул болбосо, сот органдарына кайрылууга укуктуу экендигин эскертти. Министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Касымалиев 31 январда Мишустин менен Алматыда жолуккан. Орус өкмөтүнүн сайтында жолугушуудан стенограмма жарыяланган. Анда Мишустин Кыргызстандын жогорку даражадагы мамлекеттик органдары орус компанияларына карата негизсиз доoma тартып, мыйзамсыз билдирүү жасап жатканын айткан. Мыйзамсыздык орун алган жана кээде упузалоо аракети менен коштолгон тиешелүү фактылар Орусиянын тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык нотасында келтирилген, дейт Мишустин. Ошондой эле орус өкмөт башчысы Кыргыз бийлигинен орус компанияларына административдик басым жасоону токтотууну жана орус инвесторлорунун мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону суранган. Ал эми стенограммада Адылбек Касымалиев бул маселе боюнча сүйлөшкөнгө аракет кылып, Мишустинге өзүнчө маалымат берем деп айтканы жазылат. Мишустиндин билдирүүсү интернетте талкууга алынып, айрым интернет колдонуучулар Касымалиевдин жообуна канааттанышкан эмес. Алар Кыргыз бийлигинен орус өкмөт башчысына жооп кайтаруу керек деген пикирин билдиришкен. Кыргызстандыктар орус өкмөт башчысы Михаил Мишустин Яндекс такси компаниясы тууралуу сөз кылды деп божомолдоп жатышат. Анткени орус компаниясынын Бишкектеги кеңсесинде өткөн жылдын аягында тинтүү жүргөн. УКМК Яндекс такси ири өлчөмдө салыктан качууга шектелип жатканын кабарлаган. Яндекс Кыргызстанда монополист компания, коомчулукта орус компаниясы таксиге бааны негизсиз көтөрүп жатат деген доомат айтылып келет.